Assalamu алейкум. Иман Нур Кадырбеков. Менин кызым 2-класста окуйт. Китептерин окуп атып, кээде мага деле түшүнүш кыйын болуп атат да. Бул китептерди кимдер жазат? Профессорлор, доктор, академиктер жазат, өздөрү түшүнгүдөй кылып жазып берет деген байкуш балдардын мээлери паңдап кетип атпайбы? Мына каникулдун алдында бир атайын министрлик жумушчу тобун түзсө, мындай жатык тил менен, жөнөкөй тил менен, көргөн көздү кубанта турган китептерди жазып чыкса. Мына географияны окуңуздар, 5-4 класстардыкын, ошол эле адабиятты, тарыхты окуңуздар. Ошол окутуп аткан кишилер, мугалимдер деле араңдан түшүнөт болуш керек. Ошон үчүн балдарыбыздын окууга кызыгуусу жок болуп атат. Ушул маселени дагы балким күн тартибине киргизели, мына каникулдун алдында министрликти чакырып, балким бир жумушчу топ түзсө, каражатынан бери чечип берип туруп, китептерди кайра жаздырбасак болбойт. Балдарды бекер кыйнап атабыз. Анан алардан билим сурайбыз. Илимдин деңгээлин сурайбыз. Эл аралык деңгээлдеги ийгиликтерди сурайбыз. Эмне үчүн баягы ПСАдан биз акыркы орунду алып калдык ошончо мамлекеттин арасынан. Ушунун баардыгы ушул жерде жатат. Ушуну дагы киргизип койсок. Рахмат. Рахмат. Башка сунуштар жокпу? Жок. Календардык планды толугу менен добуш койгом, добуш бериңиздер.